Assalamu alaikum урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман мекендештер, жалпы бизнесмендер, ишкерлер, сак саламатсыздарбы, кандайсыздар? Биз бүгүн сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында Оштогу ишкер Гүлжигит акебиздин бумага өндүрүүчү мини заводуну чагылдырып көрсөтмөкчүбүз. Дареги Ош шаарында чыкканда эле Фуркат айлампасынан Газпром жака чыксаңыздар, мына ушул Гүлжигит мырзанын же тагыраагы Гүлжигит акебиздин бумага чыгаруучу заводуна келет экенсиздер. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшы. Иштериңиз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз? Ооба, чакырдым. Тез кабар каналына. Буюрса келип калдык. Мына ал баякы Фуркаттын айлампасынан Айкөлдөн бурулсак эле чыгат экенбиз да. Ооба. Мини заводум бар. Сатыш керек деп айттыңыз эле. Ооба. Туура эле уктукпу? Туура эле. Бир катар маалыматты, мен бир катар суроолорду сизге бере берейин, андачы бул кандай завод, аппарат каяктан, бир катар айтсаңыз дагы болот дегендей. Бир четиненчи качандан бери иштетип атасыз? Биз бул заводду Россиядан алып келдиргенбиз. Россия Омский бумагоделательный завод бар. Ошол жерден алып келгенбиз станокторду. 3 тонналык завод, мини завод деп аталат. Суткасына 3 тонна кагаз. Ал дегени 3000 упаковка туалеттин бумага чыгат деген. Чыгара аласыз. Чыгара алабыз. Омскийден алып келгенсиз? Ооба. Бүт оборудованияны. Оборудованиянын баардык комплектациясы ошо өзү менен баардыгы. Канча жылдан бери чыгарып атам дедиңиз? 1,5 жыл болду иштегенибизге. 1,5 жыл болду. Почти Ошту рынокту колго алып коюпсуз да? Ооба. Канча адам иштейт эми бул мини заводуңузда? Заводдо 6 адам иштейт. Бир сменада? Бир сменада 6 адам иштейт. 24 саат иштейт. Түнкү сменада 6 адам, күндүзгү сменада 6 адам иштейт. Ошондо жамы бир 12 адам иштейт экен да? Ооба. Бир четинен кирип чагылдырып көрсөсөк болобу Гүлжигит ака? Болот. Мына бир четинен баягы сырткы тарабынан баштай береличи. Мына бул жагыңыз кандай болду? Жүрүңүздөр, бул жак котелдон башталат. Паровой котел делет. Бул саатына 750 килограмм пар чыгарат. Бул мындай майда көмүр менен майда көмүр иштетебиз. Бул жерден пар ичкерге кирип, барабанга берип, анан кагазды кургатып чыгарат. Ыш чыкпайт. Ошону айтам да, жогорусунан эчтеке чыкпайт экен. Фильтрлери бар, көмүрдөн да зависит этет. Айланага, экологияга зыян келтирбейбиз. 750 килограмм пар берет. Пар берет саатына. Азыр ошонун бардыгын иштетип атасыздарбы? Жок, азыр где-то 400 килограмм саатына иштетебиз. Демек, андан да жогору иштесек болот. Андан да жогору иштетсе болот. Бунуңуз каяктан келген? Буну Барнаул котельный заводдон алдырганбыз. Ал жерден ушу заводдун өзүнөн заказ кылып, 1 айда даярдап беришкен. Кепилдиги менен бул да. Кепилдиги менен, китептери менен, бардык инструкциясы менен. Бир ачып көрсөк болобу, ишке түзүлүшү кандай экенинчи? Көрсөңүз болот. Ассаламу алейкум, кандайсыз ака? Иштериңиз алып атасызбы? Бир ачып көрсөтүңүзчү. Ыргыта берет экенсиз да ушул жерден эле. Бул жактын өзгөчөлүгү котел автомат иштейт, эми управлениясы. Бул кишибиз көмүрдү салгандан кийин ал жакта давление көтөрүлгөндө, бул жакта давление көрсөткүчтөрү бар. Керектүү жерге чейин көтөрүлгөндө автомат өзү таштайт. Автоматически өзү көзөмөлдөп турат экен да. Давление көтөрүлгөндө, түшкөндө кайра иштеп деген. Ооба. Ооба. Бул жерден бул биздин акебиз салып турса, карап турса болду экен да. Ушул көмүрдү салып карап турса, кечинде сменин тапшырганга тазалап тапшырыша, смена алмашканда. Ичкерге кире берели Гүлжигит? Жүрүңүздөр. Кана жүрүңүз. Бир четинен айта бериңиз эмичи. Бизнесмендер, ишкерлерге түшүнүктүү кылып. Эми бул жерде биринчи рет макулатураны ГРВ деп коебуз. ГРВга салып, талкалап, каша кылып даярдайбыз. Жүрсөңүздөр. ГРВ дегениңизде мына ал тараппы? ГРВ деген бул аппаратыбыз болот. Бул жерде кагазды талкалап, суу менен аралаштырып, бул бакка которобуз. Бул жерде таза суу болот. Канча тонна бул таза суу? Бул 12 тонналык. Каша биринчи даярдалганыбыз 18 тонна. Кийинки уже даяр болгон готовый масса дейт. Бул жер 36 кубтук. 36 тонна. Чыгып көрсөк болобу бул жерде? Чыгып көрсөк болот. Жүрүңүздөр. Бул жерде таза суу кампабыз. Биз сууну кайра
иштеткенге эме кылганбыз. Бул кээрбе деп коюлат. Бул жерде кагаз талкаланат. Таза суу кошулуп, кагаз талкалап 18 кубка өткөзөбүз. Бул бакка. Будан кийин через мельница талкалап туруп 36 кубка өткөзөбүз. 36 кубтан кийин напорный ящикке кетет. Наркы тарапка кетет. Бул жерде кошумчаларды кошобуз, бактерияларды өлтүрүш үчүн кошумчаларды кошобуз. Азыркы башка заводторго салыштырмалуу бир биздин мына кээрибиз сеткасы майда талкалоо эмеси жакшы талкалайт. Капсулой деп коет, заманбап да. Негизги процесс ушул жерде экен да, иштин баары ушул жерде деген. Кыймылдаткычтын киловатты, мотордун киловатты 18 киловатт бул жерде. Зор экен. Андан аркы процесс. Бул жерде автоматтар менен неме кылат, бул жерде таза суу куюп, бул жерде өчүрүп жандырып, эмелери автоматически өзү кете береби? Суу помпадан? Ооба. Кнопка менен. Кнопка менен. Bir adam постоянно туруш керек. Bir adam ушул жерде кагазды алып келип даярдап алат, bir adam ушул жерде карап турат. Кийинки этап кайсыл жагында? Кийинки этап линия деп коебуз, бул да жүрүңүздөр көрсөтөйүн. Кийинки этап напорный ящикке кетет. Бул жерде бобина размоточный эме дейбиз. Бобина болуп чыгат барабандан кийин. Жанакы кашалар ушул жактан уже чыга берет. Уже чыгып алат, даяр болуп азыр көргөнүңүздөрдөй. Биринчи эмен айтып коеюн, биздин эң жакшы эмебиз бар. 21-22 скоростта чыгарып атабыз азыр. Азыр ушул чыгарып атканыбызда 600-700 чыгарабыз. 800ге чейин чыгарабыз. 25 болуп калат, азыр кичине азыраак айланып атат. 50ге чейин максимальный 50, бул 50ге чейин айлана турган болсо уже өзүнүн 3 тонналык эмесине жетет. 3 тонна дегенибиз бул 3000 упаковка. 3000 упаковкаңыз мынаудан 3000 упаковка. Ооба, бул упаковкадан 3000 упаковка болот. Азыр эми тең жарымын эле иштеп атат. О, тең жарымын иштеп атабыз азыр. Жанды кыйнабай. Ооба. Бир да системада. Бул жагы жанакы каша биринчи кайсыл жакка өтөт? Биринчи каша өткөндө напорный ящик деп коебуз. Напорный ящикке чейин бул насос менен напорный ящикке берет. Напорный ящикке. Напорный ящиктен келип сеточный барабанга өтөт. Сеточный барабандан кийин лентага келет. Лентадан кийин барабанга келет. Бул жерде bir адам лента менен сетканы анан чыккан бобиналарыбызды контролдоп турат, ошол болгону. Дагы негизги көрсөтө турган эмебиз, котелду бул жерде управлениясы бар, щит управления. Ушул жерден управлять этилет. Баягы градусу түшүп кетсе, градус түшүп кетсе, өзү насос үйлөп кайра көтөрүп берет. Көтөрүп кеткен болсо кайра түшөт. Котелго барган суучу? Котелго барган суу конденсат деп коебуз. Барабандан конденсат чыгат пардан кийин. Конденсат бул бакка келип түшөт. Бактан экинчи бакка келип түшүп, өзү автоматически насос менен бул управлять этет, котелго тартып кетет таза сууну. Демек суудан проблема болбойт? Суудан проблема болбойт. Суунун өзгөчөлүгү эмебиз бар. Бизде глубинный насосубуз бар. Счетчик иштелбейт. Глубинный насос менен резервуарыбыз бар. Сууну толтуруп алабыз. Суудан проблема болбойт, светтен проблема болбойт бул жерде. Свет өчпөйбү? Свет өчөт, эми редко өчөт. Кээде эле. Кээде өчөт. Трек маскалары бүт бара түшкөн. Бардыгы трек маскалар түшкөн. Өзүбүз баарын башынан баштап өзүбүз кураштырганбыз, ошо проводторунан баштап. Ал жактан чыккандан кийин кайсыл жакка кетет эми? Ал жактан чыккандан кийин бобина размоточный станок дейт. Бул жакка жүрүңүздөр көрсөтөйүн. Бул жерде балабыз эки кабаттуу кылып боройт. Эң жакшысы биздин мына датчиктер өзүнүн объемуна жеткенде автоматически токтойт. Баягындай канча чоңдугуна кол менен өлчөбөстөн, кээрки заводдордо кол менен карап көлөмүн аныкташат. Бул жерде датчиктер өзү көлөмүнө келгенде токтойт. Эми көлөмүнө дегениңизде мынандай болгондо өзү токтойт экен автоматически. Ооба, ушундай объемдо болгондо токтойт уже. Жакшы экен да. Мурубуз азыр эми канчанчы сорт болуп калды? Бул биринчи сорт.
биринчи сорт кагазыбыз. Эки слойлуу. Эки слой, биринчи сорт. Анан дагы айта кете турганым, бул Россиядан ошо комплектте келген шитибиздин ар бир автомат, ар бир моторубуздун пускательдери, автоматтары ушул жерде бар. Көрсөңүздөр болот. Жүрөгү ушул жер экен да. Ушул жерде. Ачыңызсы кана. Ушул жерден контроль кылабыз. Ушул жерден контроль кылат. Если бул жерде фаза защита дегендер бар, эгерде бир фаза жок болуп калган болсо, автоматически өчөт. Жанагы эмеге бербейт, ток бербей калат. Бир эле фазада. Бир фаза жок болуп калган болсо, мотор күйүп калышы мүмкүн. Өзү автоматически таштайт экен да демек. Ооба. Защита кылат. Жакшы экен да. Бул жериңизден рулондон чыккандан кийинчи? Булдан чыккандан кийин этикетка кылышат. Балдар, кыздар этикетка кылышат. Этикеткадан кийин этикетка болгондон кийин бул жака резка кылынат. Акыркы этабы. Акыркы жери ушул жерден бүтөт. Ооба. Акыркы этабы резка кылынат. Мындай рулончук болуп чыгат, кичинекей рулончук болуп. Байкы кызарган мал сизден чыгат экен да көрсө. Көргөндөр. Азыр биринчи, экинчи сорту гана бар, 3 сорт чыгарабыз. 3-чү сортту кийинки жумалардан чыгарып калабыз. Биринчи сортуңуз бул мына эко дегениңиз. Ооба, биринчи сорт эко деген, экинчи сорт Roltex. Рынокто ордун тапканбы? Рынокто ордун тапкан, клиенттерибиз бар. Азыркы убакта сырье рынокто алып саткандар бар. Алар бул жерде калтырбай алып кетишет. Канча чыгарып берсең, 5000 чыгарып берсең, чыккандай алып кетишет. Эми бул жагы кайсыл областтарга чейин барып атат, сиз чыгарган бул? Бул жерде область эмес, Ошто, Алайда, Алайга алып барышат, Ноокат, Кадамжай, Кызыл Кыя, Өзгөн, Кара Суу райондорго чейин. Кийин келечекте дагы чоң эмебиз бар эле, Жалал Абадка чейин. Аларга жетише албай атабыз, тилекке каршы. Чыгарып жетише албай атабыз. Бизде ошо область боюнча эле камсыз болуп атабыз. Эми булардын документтери, кепилдиги кандай болот? Булардын кепилдиги бар, 2 жылга кепилдик менен алганбыз. Паспорту бар, өзүңүз көрүп тургандай, мына сүрөтү менен ар бир станоктун бул жерде инструкциясы бар. Инструкциясы боюнча кайсы станокты кандай колдонуш керек, эгерде бузулуп калган болсо кандай оңдош керек, ошолордон бери жазылган бул паспортунда. Самодельный эмес, заводской. Котелдун паспорту дагы бар, котелду кандай колдонуш керек. Жанакы Россиядан келген котелуңуздунбу? Ооба. Бардыгы заводдон алынган. Кыскасы китеби менен өткөзүп берет экенсиз да? Бүт инструкциясы менен. Жакшы экен да. Эми 12 адам иштейт дедиңизби? 12 адам иштейт суткасына, 24 саат иштейт, токтобой иштесе аябай жакшы. Объем жакшы эле. Объем жакшы болот. Линия дагы ошого жакшы. Токтобой иштегенге рассчитан да бул. Чыгаргандай кетип атса, чыгара бериш керек экен да токтобой. Ооба, только чыгарыш керек ошол. Сырьёсу келбей, жетишпей калбайсызбы? Сырьёсу келбей, жетишпей калбайбыз. Алдын ала бардыгын дайындап эме кылабыз. 10 күндөн кийин түгөйт сырьёбуз. Ошого чейин алып келип бериңиздер деп суранабыз, аракет кылышат. Алдын ала камдап турат экенсиз да демек? Алдын ала камдап турат. Эми Даптияр мини завод экен да? Бүт баарын аккуратный кылыпсыз, Россиядан алып келипсиз. Неге сатып атасыз эми? Өзгөт ака. Мен бир суроону берейин сизгечи. Ушул маселеде эки бизнесибиз болгондуктан физически жетишпей калдым. Ошонун эсебинен бизде тандоо болду. Кайсы ишибизди тандайбыз дегенде буну сатып, наркага вложение кылып алып кетиш. Ошол себептен сатып атасыз. Ошол себептен сатып атабыз. Эми сатыкка коюпсуз. Мына жумушчулар калабы бүт баары? Эми булар билип калды, кайсыл тетик кандай иштейт, сырыны билип калды деген. Жумушчулар бул жерде дагы бир маселени эме болуп атам. 6 адам бир сменада иштесе, 2 сменада 12 адам. 12 адамга бир мастер болот. Туура. Ошо бир мастер обязательно болот. Ошо мастер менен бул жерде ошо кайсы жумушчу каерде иштеген болсо ошол жерде калат. Келишип андан ары иштей берет. Ооба, дальше. Бул имаратта сиз арендадасызбы? Ооба, арендада турабыз.
алган адам жаңы ээси келишим түзүп иштей береби? Дальше узартып, ошо биз келишкен келишим менен иштей берет. Кете берет иштеп. Ооба. Канча жылга келишим түзсө деле алар каршы эмес. Аларга болушунча узак мөөнөткө келишим түзүп иштеген жакшы. Жакшы. Канча десем, мына мини заводуңузду Гүлжигит ака, жакын айтың, турушун айтың. Эми турушу $140,000 деп атабыз. Кеми бар? Кеми бар. Сүйлөшөбүз эми. Варианттары барбы жокпу ака? Варианттары бар. Сүйлөшсөк болот экен да? Болот, ооба. Долларга айтып калдыңыз, кайсы курс менен сүйлөшөбүз ака? Азыркы убактагы курс менен сүйлөшөбүз. Действующий күнү. Ошо действующий, кайсы алып аткан убактагы действующий курс менен сүйлөшөбүз. Сүйлөшүп кете беребиз. Ооба. Бул балдардын жатаканасы барбы жакын айланада? Бул жерде дагы бир плюсубуз бар биздин. Экинчи кабатыбызда жатаканабыз бар. Жатакана бар. Ошол жерде алыстан келгендер ошо жатаканада жашап иштей беришет. Алыска кетпей. Алыска кетпей эле экинчи этаждан түшүп иштей беришет. Тамак ашы кандай болот? Тамак ашы биз кылып беребиз, тамак ашын. Обедини? Обедин кылып беребиз, ооба. Обедини. Ооба. Жакшы экен да. Маалыматты бүт бардым, бердикпи Гүлжигит ака? Ооба. $140,000. $140,000. Калганын сүйлөшөсүз эми. О, калганын сүйлөшөбүз. Эми алган адамга жол жобосун айтып, кеп кеңеш берип турасызбы? Ал сөзсүз түрдө, себеби дегенде ар бир болтуна чейин өзүм кылганмын, жардамчылар менен, конечно. Ошон үчүн билем каерде кандай маселе болгон болсо. Ошон үчүн бул жолго түшүрүп өзү үйрөнүп кеткичекте мен контролдоп карап турам. Сатка чыгарып аткан баягы адамдар менен да жүздөштүрүп дегендей. Ооба. Алып эле сразу кирешени баштай берет. Алар менен да байланыштырып, алар дагы кызыктар, что башка адам алса дагы биз ошо заводдон сиз чыгарып аткан немеден алып сата берели деген. Болду. Менимче бүт маалымат бердик окшойт Гүлжигит ака. Сууну проблема жок дедиңиз. Суудан проблема жок. Эгерде суу токтоп калган болсо, глубин насосубуз бар. Ал глубин насостон свет менен иштейт. Резервуарыбызды толтуруп алабыз. Бир толтурганыбыз бир жумага жетет. Анда проблема жок. Проблема жок. Мен жыйыктай берем деп жатыр. Жыйыктай берсеңиз. Номерди берсеңиз экранга коебуз. Иншалла клиенттер менен ушул жерде сүйлөшөбүз. Кеп кеңешти бересиз. Өндүрүштү мындан да чоңойто бериңиз эми. Ниеттериңизге Аллахым жеткирсин. Кызмат болсо айтасыз бизге. Рахмат сиздерге. Амандыкта жолугушканча, ишиңизге ийгилик. Мына баягы Айкөлдөн бурулуп эле келе беребиз да. Ооба, Айкөлдөн бурулуп келесиздер. Ушул жерден табабыз да сизди. Ооба. Жакшы калыңыз анда. Ийгилик ишиңизге. Мына ушундай туугандар. Эгерде Гүлжигит акебиздин сиздерге мини заводу кызыктар болуп, мына ушундай даяр бизнести алат элем деген инсандар араңыздарда болсо, анда Фуркатка келет экенсиздер. Айкөл кафесинен же дүкөнүнөн 10 капталга Газпром жака чыгасыздар, Горказ тарапка. Мына Горказдын эле артына айланып өтсөңүздөр, мына ушул имаратка келет экенсиздер. Ыраазы болуңуздар, соодаңыздарды берсин. Амандыкта жолугушканча.